Бүгүн 12 марттагы жогорку кеңештин жыйынында депутат Эрулан Кокулов төрага Нурланбек Тургунбек уулу менен кайым айтыша кетти. Жыйында депутат Акбөкөн Таштанбеков бөлүнгөн убакыты бүтүп калгандан кийин процедуралык микрофонго чыгып, кошумча убакыт сурап жаткан. Төрага ага чейин эле депутаттарга кошумча убакыт бере албастыгын, ансыз да каралчу маселе көп экенин айтып, суроо жоопко бөлүнгөн убакытта оюн жыйынтыктоого чакырган. Ал арада сөзгө аралашкан Эрулан Кокуловго төрага сиз мага акы үйрөтпөй эле коюңузчу, макулбу деди. Андан соң Таштанбековго сөз берилип, ал сүйлөп бүткөндөн кийин Кокулов микрофонго келип, төрагага наразычылыгын билдирди. Сиз мага акыл үйрөтпөй эле коюңузчу, макулбу? Саламатсыздарбы? Урматтуу спикер, биз процедурныйга чыккан бул биздин укугубуз. Биз чыга алабыз бияка. Эрулан мырза, бул боюнча биз чечим кабыл алдык, сүйлөштүк. 57-58 адам. Урматтуу спикер, дагы бир жолу айтам. Мен эч ким менен сүйлөшкөн жокмун. Сиз сүйлөшпөсөңүз биз Мен депутатмын, мен дагы анан мындай кылалы. Азыр айтсам мындай, адвокат деген ушул сыяктуу сөздөр чыкса, тарынабыз бири-бирибизге, туурабы? Келе мындай кылабыз, мындай жумушубузду так жана дан алып баралы. Ар бирибиз ушул жердеги залда отурган. Анткени көп малдарда мен суроолорду берип бете албай калып атам. Ушу силердин ушинтип атканыңар үчүн берип бете албай калып атам. Рахмат. Рахмат. Бардыгы добуш менен чечилип атат. Биз бул жерде өзүбүз чечкен жокпуз, көпчүлүктүн добушу.